Сабактын темасы өсүүдөгү жана кемүүдөгү кайтарым. Экономисттерди, ошондой эле өндүрүүчүлөрдү бул өсүүдөгү жана кемүүдөгү кайтарым кызыктырары бизге белгилүү. Экономисттер ресурстардын өндүрүмдүүлүгү алардын саны менен кандай байланышта? Өндүрүмдүүлүгү ушул ресурстардын саны менен кандай байланышта? Мына ушул суроо экономисттерди кызыктырат да. Өндүрүшкө колдонгон ресурстардын өндүрүмдүүлүгү ошол ресурстардын саны менен, колдонуп аткан ресурстардын саны менен кандай байланышта экендиги кызыктырары бизге белгилүү. Мына ушул боюнча биз дагы мисалдын негизинде карап көрөлү. Өндүрүш факторлорун биз билебиз. Жер, эмгек, капитал. Ушул өндүрүш факторлорунун өсүүсү, эгерде өндүрүш факторлору өссө, сан жагынан өссө, канчалык көбүрөөк колдонсок өндүрүш факторлорун өссө, өндүрүлгөн продуктунун саны дагы өсөрүн биз билебиз. Канчалык көбүрөөк жер, эмгек, капиталды колдонсок, өндүрүлгөн продукттун саны дагы өсөт. Продукттун саны көп продукт өндүрүлөт. Мына ушул учурда, ушундай учурда биз билебиз саны өсө тургандыгын. Өндүрүмдүүлүк эмне боло тургандыгын биз карап көрөлү. Өндүрүмдүүлүк, эмгектин өндүрүмдүүлүгү эмнеге барабар? Жер эле дегеле өндүрүмдүүлүк эмне болот? Бунун үчүн биз жөнөкөй гана бир мисалдын негизинде карап көрөлү. Мисалы, фермер чөп чөмөлөп атат. Чөп чаап, өзүнүн жериндеги чөбүн чаап, ургатып, чөмөлөп жыйнап атат дейли. Эгерде ушул фермер, мисалы мына могу фермер дейли. Фермер өзү жалгыз чөмөлөсө, өндүрүлгөн продукттун саны, өндүрүш факторлору дейли, мына биз муну өз-өзүнчө бөлүп алалы. Өндүрүш факторлору бул адам ресурсу, бул жерде адам өзү фермер болуп атат. Ошондой эле жер, капитал ресурстары эмделип атат. Жер бул өзүнүн жердин үстүндө чөп өсүп атат. Ал эми капитал ресурсуна бул чалгысы, айрысы, арабасы жана башкалар капитал ресурсуна кирет. Бул кийинкиси продукттун саны. Продукттун саны кантип өндүрүш фактору өзгөрсө, продукттун саны кандай өзгөрө тургандыгын. Продукттун санынын өзгөрүшүнүн натыйжасында өндүрүмдүүлүк кандай өзгөрө тургандыгын биз азыр мисалдан карагандабыз. Эгерде ошол фермер өзү жалгыз чаап, чөбүн кургатып чөмөлөсө, өзү жалгыз чөмөлөсө, продукттун саны болгону бир чөмөлөй алат экен. Бир чөмөлөйт экен. Өндүрүмдүүлүк бир чөмөлөгө барабар болду. Bir kişinin, bir fermerдің öndürümdүүлүгү bir çömөлөгө барабар болду. Ал эми эгерде мен жетишпей атам, дагы киши бир жумушчу жалдайын деди, бир жумушчу жалдап алды мына. Фермер өзү менен кошо дагы бир жумушчуну жалдады. Ал жумушчуну жалдаганда экөө биригип 3 чөмөлө чөп чөмөлөштү. Эмгектин өндүрүмдүүлүгү 1,5 чөмөлөгө барабар болду. Башкача айтканда 3 чөмөлөнү 2 кишиге бөлсөк, фермер анан бир жумушчу 2 кишиге бөлгөндө өндүрүмдүүлүк 1,5 чөмөлө болду. Эгерде фермер дагы экинчи жумушчуну жалдап алса, экинчи кишини үчөө биригип чөмөлөгөндө 6 чөмөлө чөмөлөй алышат экен. 6 чөмөлө чөмөлөгөндө эмгектин өндүрүмдүүлүгү бул жерде 2 чөмөлөгө барабар болуп атат.
Алтыны биз 3 кишиге бөлөбүз. Фермер өзү менен 3 болуп атат. 2ге барабар болуп атат. Бул учурда эмгектин өндүрүмдүүлүгү 2ге барабар болду дейли. Демек, ошол фермер үчүн өсүүдөгү кайтарым болуп атат. Ал эми кийинкисин карап көрөлү. Эгерде фермер дагы бир кишини жалдап алсын, 3-чү кишини, жумушчуну жалдап алып атат. Мында продукттун саны чөмүлөн 8 чөмүлөгү барабар болот экен дагы. 8 чөмүлө. Эмгектин өндүрүмдүүлүгү дагы эле 2 чөмүлөгү. Эмне үчүн ушундай болуп калды? 4 киши биригип чөмүлөгөндө 8 чөмүлө болду. Чөмүлөнүн саны көбөйгөн өңдөндү. Бирок 8ди 4кө бөлгөндө 2ге барабар болуп атат. Эмгектин өндүрүмдүүлүгү 2 чөмүлө болду. Ал эми 4-чү кишини жалдап алса, 5өө чогулуп биригип чөмүлөгөндө болгону чөмүлөнүн саны 5 чөмүлөгө барабар болуп калат экен. Эмне үчүн? Себеби бул жерде бөлөк факторлор да бар. Бөлөк факторлор дагы таасир этет экен. Аянтынын аздыгы, куралдарынын жетишсиздиги, бардыгын эле айрытырмак, же болбосо арабалары менен сүйрөп чогултканда бири-бирине тоскоолдук кылышы, ошону менен бирге эле аларга жумушчуларга эмгек акынын төлөнүшү, аны менен бирге демек ар бир улам кошулган жумушчуга эмгек акы төлөйт экен. Эмгек акы төлөнөт экен. Андан тышкары жанагы капитал ресурстары айры жетишсиз болушу мүмкүн. Арабасы, ана бири-бирине тоскоолдук кылышы. Бул мисалдан улам эле бөлөк эле биз көрүп билип жүргөн картошка жыйноодо кенедей бир 10 сотук жерге ушул 5 кишини жалдап алса, фермер 10 сотук жерден 5 кишиге чогултканда 5 кишиге биринчиден чыгым кетип атат, эмгек акы төлөп атат. Андан тышкары аларга чака жана кенедей жерден бири-бири менен тыгылып чогултканда көп убакыт алып атат. Мына ушул кемүүдөгү кайтарым болуп саналат экен. Бул фермердин дагы чөмөлөнүн саны азайгандыгы мына ушул. Эмгектин өндүрүмдүүлүгү 1 чөмүлөгө барабар болот. Эгерде фермер 5 киши жалдап алса, 5 жумушчу жалдаса, чөмөлөнүн саны андан да азайып, 3 чөмөлөнүп калышы мүмкүн экен. Себеби жанагы эле айткан тоскоолдуктар болот экен дагы. Эмгектин өндүрүмдүүлүгү 0,5 чөмөлөгө барабар болуп калат. Демек, фермер үчүн болгону мына могул учурда көргөзүлгөндөй 2 гана өзүнүн чапкан аянты, чөптү чапкан аянты кичине болгондуктан курал жарактарынын же болбосо жанагы араба, айры тырмактарынын аздыгы бул учурда ошол 2 гана кишини жалдаганы туура болот экен. Ошондо өсүүдөгү кайтарым мыйзамы болду. Мына бул жерде өсүү учуру болду. Могул учур өсүү. Башкача айтканда, эмгектин өндүрүмдүүлүгү жогору, чыгымдары аз, фермердин чыгымы аз, өсүүдөгү кайтарым. Ал эми мына могул 3 кишиден жалдагандан баштап кемүүдөгү кайтарым мыйзамы ишке ашып башталат экен. Мына бул учурда кемүүдөгү кайтарым мыйзамы.
мыйзамы. Бирок кемүүдөгү кайтарым мыйзамы бардык өндүрүүчүлөрдө, ишканаларда сөзсүз түрдө чыгым болот экен. Чыгым өтө жогору болуп кеткенде баягы ишкананын пайдасы же болбосо таза түшкөн кирешеси төмөн болгон учурда ишканалар өтө мындай кемүүдөгү кайтарымга кетүүгө жол бербегенге аракет кылат экен. Ошон үчүн ишканалар жумушчулардын санын жалдоодо, өндүрүш факторлорунун санын өзгөртүүдө бардыгын эсептеп, баягы жети өлчөп бир кес дегенде бардыгын өлчөп туруп анан иш жүзүнө ашыруу керектигин билишет экен. Мына ушул учурда гана кемүүдөгү кайтарымга же болбосо чыгымдардын жогору болуп кетишине жол берилбейт экен. Мына бүгүн өсүүдөгү жана кемүүдөгү кайтарым мыйзамдары менен тааныштык.